Вы здесь работаете, бәке? Бәкті іштейсіз? Не понял. Тимудан. Біздің кішінекей ауылдарға мармеладтар жазып берішеді екен. А бұл жерге міне қырғызша жазбайсыңдар. Пландар мына мышықты да жылдыз қылып дейін. İçinde mышық жүріп деп қойшы. Кірбетте цехның ішіне кірбет жоқ немене жоқ. Цехның ішінен жаңа эле мышықты көріп. Түшейді ма? Түшейді ма? Жоқ, бұл жыдан ал. Оның бері дағы немесе жоқ. Орысша же қырғызша да надписи жоқ та бүт қытайша жазылу. Составы эмне? Қаяқтан келген. Қара. Бұл жақта бүт нәрсенің барлығы қытайша екен. Қара тегіл жаққа барып тұрып, алғаннан кейін орысша жазылған. Складтан бұл жағын өткенден кейін ошол эле коробкаларды сактай турган жай. Бул деген такыр эле болбой турган нерсе да. Ушундай мармелад сыяктуу бир кызыктай жаңы желелер бар го ушундай да. Сиздерге кандай чыгат, кайсыл жерде чыгат көрсөтүп коеюн дегем. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Биз бүгүн мармелад жасаган жерге келдик. Мармелад эле, бир эле. Мармелад анан сок жасаган жерге келдик. Бул жерге бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча абдан бери кир акыбалда жазышат экен. Азыр сиздерге барып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Такспы? Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Эч ким жок го? Assalamu alaikum. Кандайсыз? Как у вас дела? Не сахар вирусу, проект не сахар, меня зовут Умар Дадан. Что, никого нет, что ли? Вы здесь работаете, бәке? Да, ты что, спи? Здесь работаете? А? Как? Не понял. Не понял. Чумонёк? Кайсы тилче сөйлөт? А что вы здесь работаете, да? Работаете? Производство где? Как-то производство. Производство там? Там работаете? Кытайча сүйлөт окшойт тугандар. Кытайча сүйлөт. Позовите руководство, шефа позовите. Руководство можете позвать?
Туугандар, бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча ушул жерде эле Кытай жарандар иштетишет экен, анан ушул жерде эле уктап, ушул жерден туруп, анан жана биздин кичинекей балдарга мармеладтарды жасап беришет экен. Жүрчү. Суук го. А что здесь у вас? Здесь живут, да? Как? Переводчика? А вы что, не понимаете? Как? Анас, тапспы. Сахар берүүсүн мен атым Умардадан ак болот. Денсаулыктарыңыз кандай? Бияктар эмне кыргызча түшүнбөйбү? Кытай бар? Биякта производстводан көрсөтпөспү? Не депсиз? Эмнеге тартып атат дейт. Камерага. Ошо. Болот деп айтпайсызбы? Болот деп айтпайсызбы? Силер айттың ошо. Мармелад чыгарат экенсиздер, Жыга чыгарабыз ага. Көрсөтсөңүз. Сиздин атыңыз ким? Гүлман. Ким? Гүлман. Гүлман? Gelmişte işte açık görüntüsü. Bugün toktop turabı же иштеп атабы? Жок, иштебейм. А жакта эмне звук чыгып атат? Азыр жакта? Звук чыгып атпайбы? Үн чыгып атпайбы жакта? Суу болсо керекми? Отопление. Көрсөтсөңүз, кайсыл? Ачыгы барат? Ачыктар бар. Açarız falan burası. Yolmalı. Siz açıyorsanız. Tabii. Qanday aromatizаторларды кошосуздар? Муну билбейм. Siz kim болуп иштейсиз бул жерде? Котормочу. Только котормочу. Руководстводо ким бар? Каякталар? Азыр түшкө эс алса керек. Чакайма. Чакырыңыз буларга сертификат соответствияларды берсин, барын берсин. Сертификатты. Келсин да баякка. Чакырсаңыз. Так, туугандар. Өзүңүздөр уккандагыдай эле, муну мен айткан жокмун, бул жердеги жаңадаки переводчисам деген кыз айтты. Муну ошол Кытайлар келип, анан ушул жерден жазышат экен. Анан баягы сиздер кичинекей балдарыңыздарга алып берген момундай желе. Ушундай мармелад сыяктуу бир кызда жаңа желелер бар го, ушундай да. Сиздерге кандай чыгат, кайсыл жерде чыгат көрсөтүп коеюн дегем. Бишкек шаары Кыргызстан дейт. Дата производства. Датасы жок экен бул жерде. Код внутренней печати. На упаковке дейт. 40 градуста коюп тур. А бул жерге эмне кыргызча жазбайсыңар? Буну силер аннотация деп койдуңар да туура? Ошо бул деген биринчи жолку немесин ушундай наклейкасын ушундай жасап атты да. Анан кайра экинчи партиясына ушундай жасатканбыз кыргызча эмекечи. Кыргызча жок болсо анда биринчи партияны сатып албайсыздар да. Ошол бойдон токтоп атты. Бак бул жакта. Жок эмес, жакына. Жаша. Ушул жерден жазасыздарбы? Мына мындай жасап атканбыз да, экинчи партиясын ушу наклейка. Тетин чоңураак эле окуйсуңар, алга вообще окубайт го. Жок, бул деген көрүнбөй калат, немеси бар. Сертификат ким? Берсеңиз. Каяктар бердилер сиздерге сертификатты? Бул деген ушу Кыргызстан болсо, мындай биткен, биз неме жасаткан. Юрист жасаткан.
Оригинал жокпу? Мына оригинал. Бирөөсүн канча сомдон сатасыңар? Бирөөсүн магазиндерге 7 сомдон сатабыз, алар 10 сомдон сатышат. Сейчас уйдет. Азыр эми? Мен санап көрдүм. Эркекте мышык жүрүп тарткочу. Ол дегенде. Пландар мына мышыкты да жылдыз кылдык бүгүнчү. Ушинтип созыйтын. Санап едим станция, эгерде иштесем мындай мышыктар жүрбөйт болчу да бул производстводочу. Бул жерде ал ошол эле жана жерлели эмес, мондай да соктор чаккен да. Ана мышыктар жүрөт. Не oldu ya? Чоң. Салам алейкум. Не сахар берёсиз? Проект не сахар, меня зовут Умар Даданов. 常温是先干嘛？它就是车间里面的东西，哦是这边它就是专门的这些就不给。 Билбейм. Неге ит багып деп сорсаңыз? 他说我们为什么养狗？这狗放不掉，它跑不掉的。 Эмге туралбай койчу дейт. Гетир албайбыз, производствода ит бакканга болбойт, ичинде мышык жүрүп дептечи. 没有进去吧？这狗没进去。 Onlar ким кытайча билсе, анан комментарийге жазып которуп коюңуздар. Неме дейт, неменин ичине кирбейт дейт, цехтин ичине кирбейт, ушул немеде жүрөт дейт. Цехтин ичинен жаңы эле мышыкты көрдүк деп. Аныга чыгышан эме каю мал. 车里面猫， Экөөбүз Жаңа эле жалама. шок го экөөбүз. Тиги цехтин ичинде каяктагы мышык деп неме dedi. Мына. Да, жүрөбүз. Жанагы. 这谁的猫？这谁的猫？这我不知道吗？要拿车让你的猫啊！啊！ Не дот? тиги кимдин мышыгы деп анан тиги баладан сурап атат, сенин мышыгыңбы деп. 不是他养的，你让它逛吧，你让它逛吧，好吧？ Жүргүздөр ичине мен немелердин баарын айтып берсеңчи мага. Эмнелерди кошушат? 你到你 Эмесинде эмнелер бар составында? Муну деген кичинекей балдар 成 жейт. 本是什么？就是让你们带他去看看。还问成本？为什么？对，因为他这个是小孩吃的嘛，所以他就要知道。大哥，没事，你去吧。什么是成本？什么意思嘞？ 시작ta бар дейби. 成本呢？成本呢？啊，他说他要看里面加的什么东西，这个是小孩吃的嘛，所以他要看，他要知道。 컨텐츠가 말하는 거야. 他是要看生产车间还是看什么东西？生产车间还有原材料。 Бери, чыкпайсыңар. Жүрүңүздөр. 这 Көрсөтпөгө 个 бергөзсөй. 这个没事，这个是要检查， Маскаңызды. 通过检的，通过关的。这 Не, кирбейт бекен. Кирбешпейт. 去有 Жак 他了。 көрсөт бекен. Бияка бекен. 这边不去，走那边，走那边，走那边， Тигнейден көрсөт 那 дейби. 边。 немеси тиги ичинде да. Эмнеси? Жак составын көрөм деп койсоң. Эй. Бул жериңер эмне болуп калат ошондо? Болду. Азыр. Бул жерде азыр ошо кнопкаларды коебуз, анан мындай баттонду коебуз, башка штука. Ушундай эле турат ошол боюнча. Бияк скалт экен, а? Кайсыларды кошосуңар? Бул жагы эмне болуп калат ошондо? Мында ушуга биринчи жолу жүрөт, анан ушул жактан киришет. А эмне бизге кабат бахила чепчик беришкен жок? Сурасаңыз? Кандай? Кабат бахила чепчик эмнеге беришкен жок? Сурасаңыз? Алган деп түшүнөт. Кабат бар го? Үстүнө кабат кийген бар. кабат, Астына бахила, чепчик дегенди кийип, анан бул деген мисалы кичинекей балдарга жасалып атат да.
Анан соответственно бул жерден халат бакила чепчик кийип ошону кирип чыгыш керек да. Бул жер красный зона болуш керек да. Азыр кичинекей балдардын ден соолугу уланып атат да мисалы. Азыр биз кимисинде кандай оор бар экенин, эшиктен эмнени илип келгенин, биякта мышык да жүрөт, ошондон түшүндүрүп берсеңиз. Мынакей, дегели. Антимонополия службасы, самоэпидемстанция, дагы кайсы жакка түшүндүрөбүз. Монун бири дагы немеси жок. Орусча же кыргызча да надписи жок да, бүт кытайча жазылуу. Түшүнбөсүңөр, эмне кошулуп аткан ичине. Ошону көрсөтөйүн дедим да сиздерге. Мынакей. Мун кайсы жактан алышат экен? Кайданбы? Заказ кылышабы? Ушунун сертификат соответствиясын кантип алып атасыңар? Сертификат соответствиясын кантип алып атат? Ошонусун сурасаңыз, бул вообще кантип Кыргызстанга келип атат? 这些都有没有合格证？有啊有啊，有没有能不能给看检？测报告都有啊。 Сыртында чаттап алыш керек болчу да, жазылып переводу менен биздин тилге ошентиш керек болчу. А то бул контрабанда болуп калат да. 他说这个 Алып келгениңер. 这个全是中文的。 Онда көрсөтсөң. Сонар мен эч нерсени ойлоп тапкан эмесмин, азыр көрүп аткан нерселерди сиздерге көрсөтүп атам да. Бул жерден. Мынакей. Бул жерде жазылыш керек болчу да. 这个应该是在上面。 Буянда атарсың. 当时在这个可以的不？ Ошо кытайча жазылып атты. Бул буянда атарсың. Бизде эмне бар да, чоңуз, регламент таможенного союза деген нерсе бар да. Регламент таможенного союза гласит о том, что биз деген АСТФ общий СНГ мамлекеттерин бар тачы. Анан ондай продукция бергенде соответственно биздин тилге которулуп кириш керек да. Ар бир өтөн. Составында эмне экенин баарыбыз билиш керек да. Тем более кичинекей балдар жеп аткандай. А тиги халаттарды эмнеге бербейт? 他说那个 Вообще сан норманы 鞋 эмнеге 套、帽子、 сан норманы эмнеге сактап айтат? 鞋套、帽子 有啊有啊 有吗？ 有啊。 那给他们吧。 Эмнеге сан норманы сактап айтышат? Азыр беребиз. Уже керек жок, аны жакта мышыгыңар жүр. Бул эмне экен? Айыңды канттыйт, кум шекерби? Онар шекер экен, кум шекер. Бул айымдык экен. Биздики. Мындай тартсаң да. Составы эмне, каяктан келген. Кара. Эште керек. Не был. Кислота. Не опыт. Бул көрүңөр деген красный зона болуш керек да, түшүндүрүп берип койсоңуздар тигилерге. Мынакей. Мындан сиз көрүп атасыздар да, андан кийин жакка түшүндүрүп берип койгон эчтеке оюмун ойлоп тапкан жокмун. Биздин мыйзам бар да. Ошол бай кичинекей балдарга тамак жасап аткандан кичинекей балдар бул да ана уголовный нерсе да. Билесиздер. Даже маркетке барганда, магазинге барганда кичинекей баланын тамактары деген мындай жерде жатып, же полдо туруп кандай болбош керек да. Билесиздер токтоп. Бул жериңиздер бул жерден бошкаларга салып келген, аны көрөбүз. Var canı salıştır ya kazaken. Kazaken. Sündürtleri koşsa olmakta. Onunla göre kalış. Бияқта иштеп аткан чет элдик жарандар неме? Документтердин баары эле барбы? Бар болуш керек. Жатып иштешет экен да бул жерде. Ошо жатып иштешет экен. Мынакей, сондар. Эште көз жок экен. Бүт кытайча. Порошок. Бизге порошок эме? Ак.
Жана так. Жалан башка. Ondan eкен bu. Acının görürsün. Data deyit 24.07.19. Anam qanchaga чейин жараптуу? 18 ayga чейин, э? Эмне бул? Билбейсиз. Ушулардын баарын ушул жерден кошуп анан алып барып тияка сууга аралаштырышабы? Ошондой болуш керек. Негизи бул жака эч ким өздүрбөйт, технология ушул жактан жасайт, анан ал жактан өндүрүп чыгабыз. Эч ким киришпейт бул жака. Могул жака куяк. Мына кем бул. Арасаңыз. Бул мисалы дата коюлуп турган жерде турабы? Эмес болуш керек. Эмес. Уштой жери. Және муну мен түсүрткөндө лотерейный билет чыгабы. Турабы? Бул дата коюш керек да. Бул жакта мына. Муну ана коюлабы. Отсек бул эмне вообще? Билбейм мен. Мына тарточка. Бул жакта бүт нерсенин баарын кытайча экен. Анан тигил жакка барып туруп, алгандан кийин орусча жазылып калат. Ар жагына өткөндөн кийин уже бул жери ысыраак болуп калат экен. Анан ушул жерде жазашат да. Мен эмне үчүн муну айтып атам, анткени ушул жерден тети сырьёлордун баарын даярдап туруп, анан ар жакка алып барып коет экен да. Анан бул тарабы келип туруп, мулпат, складтан бул жагына өткөндөн кийин ошол эле коробкаларды сактай турган жай. Бул жерде ошондой тети поддон ушул жерге кылышат экен. Эмне үчүн мунун баарын айтып атам, просто кичинекей балдаркы да. Биздин келечек болуп атпайбы булчу. Ошон үчүн да. Так өзүм үчүн эмес да. Анан өткөндө анан ушул жерден жазышат, э? Эмне деген соктор чыгарасыздар? Эртең мышык дайла кыйкырып жүрүп. Кыс. Эти навры жолу тартып койчу көрөсө. Карачы. Карачы. Бул деген такыр эле болбой турган нерсе да. Бул деген производство деп коет да. Тартып болчу. Жакшы. Именно мага келет да бул. Айтып атпайм, красный зона болуш керек болчу эле. Бияка келгенден кийин мынакей жанагы сиздер алып берип аткан кичинекей жиле бул 7 сомдон сомго турчу нерсе. Анан мунун сыртында бул жакка келип туруп, жаңы эле сиздерге көрсөтүп атпаймынбы туугандар? Анан тиякта кытайча жазуунун бул жакка келип туруп, андан кийин марка 0 градусов дейт, орусчасы жазылуу. Со вкусом. Сгущенный яблочный сок. Бул деле орусча экен, кыргызча. Кыргызча жок коем бул жакта, э? Бүт деле орусча экен, э? Биринчи конкрет ушундай. Орусча болсо биз айтып кыргызча коштуруш керек деп анан кийинкисин кыргызча коштуруп, анан кийинкисин биз мыйзамга келгенде бул нерсеңерди вообще сатууга болбойт. Мону мисалы магазинде прилавкада турганда мен алып чыгып туруп мусорго ыргытып берсем, милиция даже эчтеке болбойт. Жа регламент таможенного союза деп атпаймынбы, ошол нерсе бар да. Сиз Кыргызстанда жашайсыз да. Ошонусу бар. Анан непонятно эмне кошуп атасыңар. Сиздер сампин заключенияларын бүт баарын немелерин көрсөтүш керек болчу да. Бияка кирип келатканда халат бахила чепчи кийип, красный зона кылып, мен айтып атпаймынбы, жана балдардын келечеги, бул балдардын ден соолугу кичинекей балдардын ошентип бериш керек болчу да. Вот карабайсыздар. Жаңы эле эшикте жүргөн, ошол бойдон эле формасына караганда биздин кийимибиз тазараак болуп калат да.
полный ошон, экипированный ушул жерге красный зона кылып кириш керек болот. Бул жагын жаап салыштыбы, э? Эмне деген фирма соктуку? 0 градусов. А тиги эмне деген фирма? 0 градусов деген фирма, э? Жакында чыгабы. Слушай. Туугандар, бул жерде 0 градусов деген жана фирма экен. Ошол жерден кичинекей балдарга жылы магазиндерге поставкага башташыптыр. 7 сом, 10 сомдон сатышат экен. Анан да соктордун производствосу бар экен. Достор, баягы кичинекей балдардын ден соолугу бул биздин келечегибиз да. Анан ичинде жүргөн жаңы эле ит мышыктар жаңы эле биз кирип келатканда мына бул мусордо жүргөн да, достор. Өз паңыздарга өзүңүздөр бересиздер.